Кудайдын чакырыгы 25-июль. Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде, силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Анын даңкы макталыш үчүн, анын энчисине алынгандар куткарылыш үчүн. Ыйык рух биз ээ боло турган мурастын аманаты. Иса Машаякка ишенген күнү биз ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнбүз. Мөөрлөнүү деген эмнени билдирет? Орусча айтканда, запечатлены. Мөөрлөнгөн нерсеге тиешеси жок эч ким келип, ачып, бузуп ала албайт. Анткени аны ачканга эч кимдин акысы жок. Уруксат болмоюнча ага эч ким тие албайт. Дүкөндөргө, үйлөргө, унааларга кулпу салып, аны кагаз менен ороп, мөөр басып койгонун көрдүңөр беле? Ошол үйдүн, унаанын, дүкөндүн ээси да уруксат болмоюн ал мөөрдү ачып кире албайт. Кирсе, жоопко тартылат, жазаланат. Иса Машаякты мүрзөгө койгондон кийин мүрзөнүн оозуна мөөр басып коюшкан. Эсиңиздеби? Анткени анын денесин урдап кетишпесин деп коркушкан. Эми уруксаат болмоюн ал мөөрдү эч ким ачып кире албайт. Кирсе, өлүм жазасына тартылат. Демек, жогоруда окуп кеткен аяттагы сөздөр өтө олуттуу жана биз үчүн өтө баалуу сөздөр. Ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Шайтан жана күнөө биздин мөөрдү талкалап кире албайт. Акысы жок. Өзүбүз гана аларга жол берип койбошубуз керек. Биз мөөрлөнгөнбүз. Кудайдын өтө күчтүү, мыйзамдуу коргоосундабыз. Кудайга даңк болсун.